бийликтин күчүнө салып Маметкуловдор менин менчигимди тартып алып жатышат. Алар бир кызы УКМКнын кызматкери болуп иштейт. Бир баласы Нарын областтык сотунун жардамчысы болуп иштейт. Бир баласы Онарча айыл өкмөтүнүн өкмөтү болуп иштейт. Жасалма токтом жазаткандар мыйзамдуу токтому бар адамды сотко беришти. Биздин бирикмеге Нарын районунун Казан Куйган айылынын тургуну Ибраев Темирбек аттуу жаран кайрылып, сот бийлигинин зулумдугуна кабылганын айтып берди. Ал сотторго чейин эле соттун жардамчысынын шылуундугун документтер менен тастыктады. Бул аталган айылдагы Ибраев Темирбектин сарайынын токтому жана кызыл китеби. А бул болсо ошол эле сарайга берилген жасалма токтом. Жасалма делген токтом Мамбеткулов Майрамбектин атына чыккан. Ибраевдин айтымында Мамбеткулов Майрамбектин баласы Майрамбеков Урмат Нарын областтык сотунда соттун жардамчысы болуп иштейт. 2019 жылы Майрамбеков Урматтын классташы Ырысбек уулу Элдар айыл өкмөт болуп калат. Түбөлүк кызмат бар беле, классташтын пайдасы азыр тийбегенде качан тиет дегенби? Келген шансты кое бербей, соттун жардамчысы Майрамбеков Урмат мына мындай жазуулары көрүнбөгөн токтомду алып барып, айыл өкмөт жер адиси Карабагышев Жаныбек болушуп, алдын ала сүйлөшүү жолу менен кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланышып, бул токтомду жазашкан. Андан кийин Майрамбеков Урмат токтом менен эле токтоп калбай, кадастрга барып, бул кызыл китепти алган. Тактап айтканда, бир эле жерге 2 кызыл китеп алынган. Соттун жардамчысынын атасы кызыл китеп алып туруп, дагы бир баласы Мамбеткулов Чыңгызга белекке берип койгон. Муну билген Ибраев Темирбек прокуратурага арыз жазып, кыялкеч классташ Ырысбек уулу Элдар менен жер адиси Карабагышев Жаныбек кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Алар сотто соттун жардамчысы алып келген токтомдун түп нускасы жок экенин жана Майрамбеков Урмат алып келип берем деп убада бергенин айтышкан. Күнөөлөрүн мойнуна алышат. Бирок мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазадан бошотулат. Урматтуу президент, мен сизге ушул видео аркылуу кайрылуу жасап жатам. Мен Ибраев Темирбек, Нарын район Казан Куйган айылынын тургуну болом. Мен ушул Казан Куйган айылынын Карабулак участкасынан сарай алгам. Ушул сарайды бийликтин күчүнө салып Маметкуловдор менин менчигимди тартып алып жатышат. Алар бир кызы УКМКнын кызматкери болуп иштейт. Бир баласы Нарын областтык сотунун жардамчысы болуп иштейт. Бир баласы Онарча айыл өкмөтүнүн өкмөтү болуп иштейт. Булар бийлик ушул сарай талашка түшүп, учурда ушул соттошуп жатам. Соттор адилеттүү карабай, Мамбеткуловдордун кызыкчылыгын көздөп жатат. Мен сотторго ишенип көрсөтө албайм. Ошондуктан мындай Мамбеткуловго окшогондор бийликтин күчүнө салып, башка элдин жер мүлкүн тартып алышы да мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу президент, мен сизден суранарым, адилеттүү карап, адилеттүүлүктү орнотуп берүүңүздү өтүнөм. Бир нерсе кылган кыз, эч нерсе кылбаган кыздын бетин тытат демекчи. Соттун жардамчысынын бир тууганы Мамбеткулов Чыңгыз сотко Ибраевдин мыйзамдуу токтомун жана кызыл китебин жокко чыгаруу боюнча кайрылат. Бул деген наглыйлыктын дал өзү деп айтсак дагы жаңылышпасак керек. Туугандар, ушул жерден тагыраак түшүнгүңөр келеби? Тактап айтканда, кылмыш иши менен жасалма экендиги тастыкталып жаткан токтом менен кызыл китепти мыйзамдуу деп таап бергиле деген сөз. Дагы тагыраак айтканда, 2005 жылы Ибраевке берилген мыйзамдуу токтом менен кызыл китепти эми жокко чыгаруу жөнүндө арыз берилди. Мына бул жерде жазылган укук белгилөөчү документи деген документтер кылмыш ишинин алкагында жасалма экендиги өкүм менен тастыкталган. Народ хочет разобраться, что к чему.
Кадастр деген мекеме бир жерге 2 кызыл китеп берген. Что вы сказали? То есть алар өзлөрүн Кудайдан да бийик сезишет. Бир канча миң Бенджамин Франклин менен башка бир чапсаң, кадастр любой адамдын жерин, үйүн сага каттап беришет. Ким бул фактыны калптайт? Акчасы, таанышы жок бейбечаралар ушинтип эле жашап аткан үйлөрүн тарттырып ийип, алы жетпеген акыретчил болуп калып атышат го. Эч ким калптай албайт. Естественно. Соттун жардамчысы жөнүндө 2 ооз сөз. Здрасте. Соттун жардамчысы Майрамбеков Урмат мырза. Сиз азыр соттун жардамчысы болуп иштейт экенсиз. Эртең сот болом деген кыялыңыз дагы болушу керек. Да. Бирок Ибраевдин бизге берген маалыматы жана расмий документтер анык болсо, сиздин жана үй бүлөңүздүн документтери жасалма экендиги көрүнүп турат. Ай-яй-яй. Эгер ошол документтерге ишенсек, сиз жардамчы болуп алып эле ушундай оор кылмыштарга аралашсаңыз, Совести у тебя нет. сот болгонуңузда кандай кылмыштарга барасыз? Аны ойлогон адамдын жүрөгү түшөт. Урматтуу жогорку соттун төрагасы, эгерде ушинтип соттор эле эмес, алардын жардамчылары дагы карапайым элди эзе беришсе, эртең бийликтин негизги булагы карапайым эл сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүшүп, ар кайсы жерлерде элдик сот кылышып, өз тагдырларын өзлөрү чечип башташат. Народ хочет разобраться, что к чему. Ошол себептен ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранабыз. Азыр иш Нарын райондук сотундан негизинен каралууда. Урматтуу Фемида өкүлдөрү, сиздер чечим чыгарууда жардамчынын эмес, мыйзамдын үстөмдүгү болот деген ишенимдебиз. Биз бул окуянын жыйынтыгын дагы жарыялайбыз.